Саламатсыңар балдар. Силерге жакшы маанай тартуулоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Алгач табышмактуу сүйлөмдөргө ар бирибиз өз жоопторубузду ойлонобуз. Сезимдери жок, жаныңда жок болсо жаман сезесиң. Ал баарыбыздын эң жакшы эрмегибиз. Ал океандай, маалыматка абдан бай. Ансыз иш бүтпөй калды. İzdesең, барын табасың. 1969 жылы Америкада төрөлгөн. Ал достордун жолугушуу дареги. Ал баарынын жакын досу. Демек балдар, ушул табышмактуу сүйлөмдөрдүн баарына бир гана интернет деген жоопту берсек, туура келеби? Бул албетте баарыбызга абдан кызык. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы интернет глобалдык тармагы. Бүгүнкү сабакта интернеттин тарыхы, өнүгүү баскычтары, интернеттин иштөө системасы, интернетке туташуу жана колдонуу, интернеттин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Интернеттин тарыхы. Ишенимдүү маалымат алмашуунун бирдиктүү системасын иштеп чыгуу үчүн АКШнын коргоо министрлигинин астындагы алдыңкы изилдөө долбоорлор агенттиги ARPA 1969 жылдын 1-сентябрында институттар ортосунда компьютер аркылуу маалымат алмашууну камсыз кылган алгачкы бириккен желени түзүп чыккан. Биринчи компьютердик тармак ARPANET деп аталып, АКШнын 4 илимий мекемесин бириктирген. 1969 жылы 29 октябрда Лос-Анджелестеги Калифорния университети менен Стэнфорд изилдөө институтунун ортосунда алгачкы билдирүү LO деген тамгаларды жиберүүдөн башталат. Чындыгында логин деген сөздү жөнөтүү пландалган. Бирок 2 тамгадан кийин байланыш үзүлүп кеткен. Дал ушул күн интернеттин пайда болуу күнү болуп эсептелинет. Интернеттин өнүгүү баскычтарына токтоло турган болсок, 1969 жылы биринчи компьютердик тармак ARPANET деп аталып, АКШнын 4 илимий мекемесин бириктирген. 1971 жылы Рэй Томлинсон алгачкы электрондук почтаны жана электрондук белгини иштеп чыккан. 1973 жылы кыскача текстик билдирүүлөр чат менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон. 1983 жылы ARPANET TCP/IP аталыштагы бирдиктүү тармактык тилди түзүп чыгуу менен азыркы интернет деген атка ээ болгон. 1983 жылы америкалык окумуштуу Пол Мокапетрис домен аталыштар системасын негиздеген. 1989 жылы Тим Бернес тарабынан World Wide Web иштелип чыгып, интернет дүйнөлүк желе деп атала баштаган. 1993 жылы биринчи графикалык браузер программасы Mosaic Тим Бернес тарабынан иштелип чыккан. 1996 жылы Ларри Пейдж жана Сергей Брин белгилүү Google сайтын негиздешкен. Интернет бул маалымат алмашууну камсыздаган компьютердик тармактардын бүткүл дүйнөлүк системасы. Жана ошондой эле персоналдык, локалдык жана регионалдык компьютер тармактарын байланыштырган глобалдык тармак. Интернет сөзү болсо international, эл аралык деп чечилип, нет болсо көп тармактарды байланыштырган түйүн, торчо дегенди түшүндүргөн сөздөрдөн келип чыккан. Интернет бул глобалдык тармак дедик. Эми интернетке кантип туташабыз? Интернеттеги маалыматтар кайда сакталган? Интернет кантип иштейт деген суроолорго жооп издейли. Интернетке кантип туташабыз? Интернет глобалдык тармагына персоналдык компьютер, ноутбук, планшет, смартфон жана башка ар кандай гаджеттер же болбосо аппараттык жабдыктар менен туташсак болот. Биз үйүбүздөн интернет тармагына туташуу үчүн атайын интернет менен камсыздоочу мекеме менен келишим түзөбүз. Андай мекемелерди интернет сервис провайдер деп атайбыз. Андан соң компьютерибиз менен маршрутизатор, башкача айтканда Wi-Fi роутер аркылуу интернет сервис провайдерге байланышабыз. Ал эми провайдер болсо башка провайдерлер, серверлер жана башка компьютердик тармактарга зымдуу же болбосо спутник аркылуу зымсыз байланыштарды түзөт. Биздин ноутбук же смартфонубузга провайдер тарабынан IP дарек берилип, мына ошентип интернет тармагына кошулган болобуз.
Ал эми азыр интернет тармагындагы маалыматтар кайда сакталат деген суроого жооп издейли. Интернет бул маалымат алмашуу системасы. Ал эми маалыматтар болсо текст, үн, сүрөт, видео жана программа түрүндө болуп, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө жайгашкан маалымат борборлорунун серверлеринде сакталат. Серверлер клиент компьютерлер тарабынан жиберилген билдирүүлөргө, маалыматтарга жана суроо талаптарга жооп берип турган, маалыматтарды сактап жана тынымсыз иштеген кубаттуу компьютерлер. Мисалы, Кытайдагы Digital Beijing, АКШдагы Apple, Германиядагы Citigroup, АКШдагы eBay, Финляндиядагы Google, АКШдагы Facebook'тун маалымат борборлорунда сакталат. Интернетте маалымат алмашуу кантип ишке ашат? Актан интернеттен YouTube видео хостинг сайтынан видео издегиси келди. Бул деген сөз клиент компьютерден дүйнөнүн башка өлкөсүндө жайгашкан серверге суроо талап жиберип, сервер компьютер болсо келген суроо талапка кайра жооп кайтарат дегендик. Анда актан персоналдык компьютер менен кабель аркылуу провайдерге зымдуу байланыш түзөт, же болбосо ноутбук менен Wi-Fi роутерге зымсыз байланыш түзөт дагы роутер аркылуу провайдерге байланышат. Же болбосо смартфон менен уюлдук операторго туташат, уюлдук оператор провайдерге байланышат. Бул байланыштардын бирөөсү ишке ашкан соң, браузер программасынын даректик сабына youtube.com сайтынын домендик аталышын жазып, суроо талабын билдирет. Провайдер болсо суроо талап боюнча тиешелүү хост компьютер серверге байланышат. Алыста жайгашкан серверге спутник же океандын ичинде төшөлгөн оптикалык булак кабелдер аркылуу байланыш түзөт. Интернетте суроо талап билдирүүнү жөнөтүүдө компьютер аны пакеттер деп аталган кичинекей бөлүктөргө бөлүп, провайдер болсо серверге жиберет. Сервер маалыматты таап, клиент компьютерге жиберет. Пакеттер бул сигналды өтө тыкандык менен берүү үчүн чоң маалыматтардын кичине пакеттерге бөлүнгөн үлүштөрү. Маршрутизаторлор интернетте пакеттерди тиешелүү IP даректерге жөнөтүшөт. Акыры серверде билдирүү кайрадан керектүү тартипте чогулуп калат. Интернетте түрдүү маалымат бөлүктөрүн бириктирген түзүлүштөр маршрутизаторлор деп аталышат. Мисалы, сайтка кирүүдө биз жиберген пакеттер адатта 10-дон 20га чейинки маршрутизаторлордон өтөт. Мына ушундайча актандын интернеттеги суроо талабы бир нече көзүрмемде ишке ашкан болот. World Wide Web глобалдык тармактагы маалымат алмашуу системасы. Бул система аркылуу интернетте иштөө мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Веб барак ушул www системасындагы бирдиктүү маалыматтар түзүлүшү. Интернетте маалыматтарды камтыган атайын веб-сайт түшүнүү киргизилген. Веб-сайт бир канча веб барактардан турат. Ошол веб барактарда ар кандай текст, фото жана видеолордон турган маалыматтар камтылган. Веб барактар бири-бирине гипершилтемелер менен байланышат. Веб-сайттын негизги бетин home page деп атайбыз жана башка бардык барактары негизги бетке гипершилтеме аркылуу байланыштырылган. Веб-сайттардын IP даректерин эстеп калуу оңой эмес. Андыктан IP даректерди домендик аттар менен колдонуу эң жакшысы. Ал үчүн атайын домендик аталыштар системасы колдонулат. Бул система домендик аттардын IP даректери менен дал келген атайын таблицаларын сакташат. Суроо талап боюнча алар домендик аттарды IP даректерге жана тескерисинче IP даректерди домендик атка өзгөртүп түзө алышат. Домендик аттарды биз браузерге веб барактарды табуу үчүн киргизебиз. Алар Universal Resource Locator деп аталышат жана сайттын универсалдуу көрсөткүчү эстеп калууга жеңил дарек катары да эсептелинет. Интернетке туташкан ар бир компьютер, планшет, смартфон сыяктуу эле ар бир веб-сайттын да өзүнө гана тиешелүү IP даректери болот. IP дарек интернет тармагына кошулган ар бир түзүлүшкө ыйгарылган атайын номер. Мисалга, youtube.com домендик аталышына 208.65.153.238 IP дарегин айтсак болот. Браузерлер бул веб-сайттагы маалыматтарды ачып көрсөтүүчү программалар. Алардын жардамы менен веб-сайттарды таап, маалыматтарды окуп, көчүрүп, видео сүрөттөрдү көрүп жана программаларды жүктөп алабыз. Эң белгилүү браузерлер Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari жана Opera'ны айтсак болот. Эми интернеттин мүмкүнчүлүктөрүнө токтоло турган болсок, маалымат издөө, изилдөө, достошуу, баарлашуу, интернет дүкөн ачуу, соц тармактарды колдонуу, оюн ойноо, көңүл ачуу, музыка угуу, кино көрүү, экскурсия, саякаттоо, канал ачуу, жарнамалоо, электрондук китептер, журналдар, онлайн ТВ радиолорду угуу,
аралыктан башкаруу, маалыматтарды сактоо, онлайн курс, вебинарларды уюштуруу, кызыктуу программаларды көрүү, сабак окуу, тил үйрөнүү, онлайн төлөмдөр жана башка көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү колдонсок болот. Жыйынтыктап айтканда, интернет дүйнөдөгү компьютерлерди байланыштырган глобалдык тармак. Бул тармак учурда дээрлик жашообуздун баардык катмарын ээлеп, жалпы адамзат коомунун турмушу жаңы технологияларга, интернетке байланыштуу болуп калды. Андыктан ар бирибиз интернет аркылуу замандын талабына ылайык жаңыланууну өздөштүрүүгө милдеттүүбүз. Ким маалыматка ээ болсо, ал дүйнөнү башкарат дегендей, биз ар дайым интернет менен кошо жаңы, пайдалуу маалыматтарды өздөштүрүү менен өнүгүү, өсүү жана жаңылануу жолунда болушубуз керек. Ушуну менен сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла батар.